Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен аягы 5 менен бүткөн сандарды квадратка көтөрүүнүн эң оңой жолун үйрөнөбүз. Бизге 25 деген сан берилсин. 25ти квадратка көтөрүү үчүн анын ондугун карайбыз. Ондугунда 2 турат. 2ге 1ди кошобуз оюбузда. Ал 3 болот. 2 менен 3тү көбөйтөбүз, жыйынтыгында 6. Ошол 6-ны жазабыз дагы, аркасына 25ти улап жазып коебуз. Чындыгында эле 25тин квадраты 625. Аны аягы 5 менен бүткөн бардык сандар үчүн текшерип көрсөңөр болот. Мисалы, 35ти алайлы. 35тин квадраты 3тү карайбыз. 3төн 1ге чоң болгон сан бул 4. 3тү 4кө көбөйтсөк 12. 12ни жазабыз жана аягына 25ти улап коебуз. 1225. Чындыгында эле 35тин квадраты 1225. Бул ал тургай 3 орунду сандар үчүн дагы орун алат. Мисалы, 135ти квадратка көтөрүп көрөлү. 5тен сырткаркы болгон санды алабыз 13. 13кө 1ди кошсок 14 болот. 13 менен 14түн көбөйтүндүсү 182. Аягына 25ти улап коебуз. 18225. Өзүңөр байкап тургандай эле бардык 5 менен бүткөн сандардын аягы 25 менен бүтөт. Эгерде видео силерге жаккан болсо, анда өзүңөр дагы башка сандар үчүн текшерип көргүлө, лайк басканды унутпагыла.